Өлкөбүздө соңку кездери уруп сабоо, мыкачылык менен коштолгон үй бүлөлөрдөгү зордук зомбулук жана окуучулар арасында кылмыштуулуктун көбөйүп жаткандыгы баарыбызга маалым болууда. Мындай көйгөйлөрдү алдын алуу максатында ар кандай тренинг, семинар, тегерек столдор өткөрүлүп жатканы менен деле жеткиликтүү маалыматтар аз болуп, кылмыштуулуктун саны өсүүдө. Бул багытта мектеп окуучуларына түшүндүрүү иштерин жүргүзүү максатында ар кандай иш-чаралар өткөрүлө баштады. Ушул келечекке умтулгула. Себеп дегенде бүгүн билинбейт баласыңар, эртең келечек силердики. Ошо келечектин ээси өзүңөр болуш үчүн биринчи максат койгула, экинчи жакшы окугула, үчүнчү ушул жерде жүрүп баарын жеңем, баарыбыздын колдон келет дегенде сиңерди унутпагыла дейт элем. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Азия Жеркналиева Талас районунун Арал айылындагы Касымкул Нанаев атындагы Арал орто мектебинин окуучулары менен жолугушуп, анда кылмыштуулуктун келип чыгышы, ошондой эле бири-бирине болгон зордук зомбулук, үстөмдүк көрсөтүү жана башка ар кандай маселелер көтөрүлдү. Ата-эненин мерими жок болгондуктан, ата-эненин мерими жетишсиз болгондуктан, алдарга ошол меримди каалайт. Анан кийин мисалы азыркы учурда көп балдардын бош убактысы көп болгондуктан, өздөрүнүн убактысын кайка кетиришерин билбейт да. Ошондон дагы мынтип ойлорун эстерин жакшы жыйынтыктай алышпай, ар кандай жаман иштерге барышы мүмкүн. Окуучулар кызыктырган ар кандай суроолордун узатышып, жооп алышты. Ошол эле мезгилде ыйгарым укуктуу өкүлдүн орун басары Азия Жеркналиева балдарга эмне себептен кылмыштуулук күч алып жатат деген суроосун узатты. Окуучулар ар кандай себептерин айтышты. Мигранттардын балдары өзгөчө кырдаалга кабылып жаткандыгын билдирсе, бири өз ата-энелеринен деле запкы жеген балдар бар экендигин билдиришти. Бул багытта социалдык кызматкерлер жана мугалимдер өтө көңүл буруу зарылчылыгын билдиришет. Ар бир ата-эненин үйү мугалимдер үчүн ар дайым ачык. Эгерде ата-эне үйдөн баланы багып, курсагын тойгузуп, кийиндирип, ичиндирип, мектепке билим алууга, тарбия алууга жөнөтүп атса, демек мугалимдер дагы баланын тарбиясына чоң кошкон салымы бар. Ошондуктан мугалимдер экинчи эне, мектеп экинчи үй деп аталбайт. Эч кандай пропускасы жок эле. Ошол үй бүлө менен барып таанышып, жакшынакай болуп, баарлашып, чай ичип отуруп, пайда болгон көйгөйдү чечүүгө ар бир мугалим аракет жасаганга жол ачык. Окуучуларга зордук зомбулук жана кылмыштуулукту алдын алуу максатында бир жумада бир жолу иш-чара өткөрүлүп турат. Ал эми ата-энелер менен бир айда бир жолу жолугушуу өткөрүлүп, балдарга жана ата-энелерине түшүндүрүү иштерин тыным албай жүргүзүп келе жатабыз деген пикирлерин билдиришет мугалимдер. Зордук зомбулук боюнча мектепте азыркы убакта иш-чаралар абдан көп болуп атат. Бул деген бирден бир көйгөйлүү маселе болгондуктан. Ал эми биздин мектепте өзгөчө бул проблеманы жоюуда окуучулар арасында ар кандай чемпионаттарды уюштуруп атабыз. Кылмыштуулук боюнча бизге ИГДН кызматкерлер келип, жумасында ар бир 3-күнү келип, 9-класстан 11-класска чейин лекцияларды өтүп турат. Биринчи жалпы лекция өтүлөт, андан кийин кыздар менен өзүнчө, балдар менен өзүнчө лекциялар өтүлөт. Ал эми биздин мектепте одону бузулуп кеткен балдар жок деп айта алам. Ал эми окуучулар ар кандай көйгөйлөрдү сурашып, маалыматтарды алышты. Эми мындан арда кылмыштуулук, зордук зомбулукту алдын алуу максатында окуучулар менен биргеликте атайын тегерек стол, жыйын маалыматтары өткөрүлмөкчү. Гүлжамал Багышбекова, Бакберда Шубеков, Таңкы Талас программасы.